Өлкөнүн саламаттык сактоо тармагынын арышынан да арманы көп. Коронавирус пандемиясы парданын бетин ачып, чынында абал кандай экенин так жана даана көрсөттү. Ал эми аймактарга келе турган болсок, айылдардагы эмканалар жергиликтүү тургундардын ден соолугуна кам көрүүдө негизги ролду ойнойт. Анткени облустагы ооруканаларга жетүү мүмкүнчүлүктөрү жана шарттары ар кимдики ар башка. Андыктан айылдарга заманбап фаптарды куруу учурдун талабы. Бул кереметтүү Ысык Көл облусунун Ак Суу районундагы Сарымсактын ордосу атанган Черик айылы. 400 киши жашаган айылга 2017 жылы Нурмухаммед Миңбаевдин демилгесинин аркасында замандын талабына жооп берген. Тиешелүү медициналык жабдыктары бар ФАП салынып, 2018 жылы колдонууга берилген. Ушул жерден дарыланып, ушул жерге көрүнүп, давленияларды өлчөп, беременелер ушул жакта учетто болушат. 18 жылы ачылышы болуп, ушул ФАПка келгенбиз. İçi taza, jarıp, talapka жооп бере алат. Бардык жактары бар, дисресталарыбыз бар. Ысык Көл облусуна COVID-19 вирусу күчөп кыйын кырдаалга кептелди. Чериктиктер болсо жаңы салынган ФАПтан тиешелүү медициналык жардамдарды алышып, оорудан сактанышууда. Ушу азыркы күндө өзүңүздөр көрүп тургандай кырдаал дагы оор күчөп жаткандыгына байланыштуу көп ушу элдерибизге жардам болуп атат. Бир эле гана бул Миңбаев Нурмухаммед байкебиздин жанынан бир эле ушул ФАПты албастан андан да башка жардамдарды көрүп атабыз. Өзүмдүн атыман, элдин атынан ыраазычылык айтмакмын. Буга чейин Черик айылында эч кандай ФАП болгон эмес. Жергиликтүү тургундар 6 чакырым алыстыктагы Каракол шаарынын ооруканаларына кайрылып келишкен. Учурда айыл элинин кубанычында чек жок. Айылда ФАП жок так. Караколго алыс болгондугуна байланыштуу анан кийин ушу Ватсалам коомуна чоң рахмат. Биздин айылды келип көрүп кетишип, 2017 жылы ушу ФАПты салып беришти. Азыр эл Кудайга шүгүр. Могу оор тумоодон дагы көпчүлүгүбүз ушул жерге айылдан чыкпай. Эң жакшы неме кылышты да, аларга дагы бизден ысык салам айылдан. Чарга барбай калдык. Дары дармек дегендей, эми бюджетке эконом болот экен да. Биз жерден дары алып, укол алып, ФАПта иштеген немебиз жакшы медсестра. Эми ошо Миңбаев Нурмухаммедке чоң рахмат. Элдин баары ушу батасын берип атат. Мына өткөндө дагы аппарат берилген турбайбы, неме? Буга да чоң рахмат. Эл үчүн эмгек кылган өркүнөсүн, өмүрү узун болсун. Өзүңүздөр көрүп турган бул имарат Пристань шаар тибиндеги поселогундагы 220 чарчы метрге ылайыкталып салынган ФАП. Мурдагы эмкана жараксыз абалга кептелип калгандан кийин жергиликтүү тургундардын кайрылуусу менен Нурмухаммед Миңбаев заманбап эмкана салып берген. Картайып калган жарандар бизде көп катталган. Анын негизинде ушул Нурмухаммед байкебизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеп биздин үй бүлөлүк дарыгер ФАП имараты аябай оор акыбалда болчу. Ошону көрүп, ушул киши ушул көп тургундардын суроо талабына ал кишиге кайрылып, ал кишиге жардам сураганда ушул мынакей жакшынакай ФАП салып берди. Айылда 3000 тургун жашайт. Коронавирус пандемиясы башталганда эмканада күндүзгү стационар уюштурулуп, Каракол шаарынан дарыгерлер жөнөтүлгөн. Оору күчөгөндө бир күндө 50-60га чейин бейтаптарды кабыл алган. Пандемия маалында 800дөн ашык адамды дарылап сакайтышты. Бизге болжол менен 1000 кишидей бардыгы түштү, бирок күнүнө 51, 42, 40 киши көрүп аттык күнүнө. Ушул учурда пандемия менен күрөшүүдө ФАПтын жардамы бизге абдан тийди. 7, 8, 9 койкабыз бар. Ошого карата элдерди жаткырып, очередь менен киргизип, убагы менен эким алып келишет, эртең менен кечинде уколдорун сайып берип аттык, капать этип аттык. Дал ушундай эле эмкана Каракол шаарынан анчейин алыс эмес Тепке айылында да курулган. 2018 жылы ишке берилген ФАПта 2 дарыгер иш алып барат. Бөлмөлөрү таза, тыкан, тиешелүү медициналык шаймандары, дары-дармектер менен толук камсыздалган.
мурдагы фабрик бул жерде болчу, ал уже аябай эскирип калган да, условия жок болчу мындай. Даже ичинде ысык суу, муздак суу да жок болчу. Оор болчу да анда иштеш. Бир кабинетке укол, бир кабинетке прививка жасап, бүт алар бир кабинеттен кылчу. Азыр ар бир комната өзүнчө. Жакшы. Бул Нурмухаммед Миңбаевичке абдан чоң ыраазычылык айтабыз. Ден соолугу болсун, бул кишинин ишинде ийгилик болсун. Балдардын жыргалчылыгын көрсүн. Элибизди ушунчалык жакшы айдап келди. Жакшы да буюрса калабыз. Ичи таза, условиясы менен. Тепке айылынын эски эмканасы Советтер маалында тагыраагы 1972 жылы курулуп, эскилиги жетип, өлбөстүн күнүн көрүп келген. Нурмухаммед Миңбаевдин колдоосу менен ишке берилген жаңы ФАПты жергиликтүүлөр калаадагы ооруканаларга теңеп сыймыктанышат. Ассалам уюму табылып калып, ошол демирчилик кылып анан салынып калды да. Бул салынганда 1-2 жыл болду. Эми бул жерде Тепке айылында 1300 адам жашайт. Ошону тейлеп 1300 адамдын ошол медициналык баягы ден соолугуна кам көрүп 2 адам иштейт бул жерде. Коомчулукта арабтар менен иштешкен фонддор көбүнчө диний жакка басым жасап, мечиттерди, медреселерди көп салышат деген кептер айтылат. Бирок Нурмухаммед Миңбаев түптөгөн Ассалам коомдук кайрымдуулук фонду башкалардан айырмаланып, социалдык тармакка олуттуу көңүл бурат. Буга далил катары өлкө аймагы боюнча салынган эмканаларды, мектептерди, бала бакчаларды таза суу менен камсыздоону айтсак болот.